Муз Лайв көрсөтүүсүнүн кийинки коногун сиздер менен тааныштырууга даярбыз. Кыргыз эстрада ырчысы, сонун лирикалык ырлардын аткаруучусу. Бул ырчыны бүгүн жөн чакырган жокпуз, себеби дал ушул билим күнүндө, дал өзүнүн кичинекей мектеп кезинен баштап музыка чөйрөсүнө аралашып жүргөн ырчы мырза Калыс Жакыпов бүгүн бизде конокто. Кол чабуулар болсун, келиңиз, кол чаап коелу. Саламатсызбы? Эл менен учурашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Баардыгыңыздарды бүгүнкү билим байрамыңыздар менен куттуктайм. Окууларыңыздарга ийгилик каалайм. Жаңы мектеп босогосун аттап аткан кичинекей биздин бөбөктөрүбүздү куттуктап кетели. Ошол. Рахмат, сизди көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Калыс мырза биздин эфирге келгенине бир топ убакыт болуп калыптыр. Ал убакта чыгармачылыкта дагы, жеке жашоодо дагы көптөгөн жаңылыктар болду. Ал тууралуу алдыда кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү күнүбүздүн темасы негизи билим күнү, мектеп жөнүндө болуп атат. Анан сиздин мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду? Эң алгачкы мектеп босогосунан аттаган күндөр, негизи эле Калыс Жакыпов кандай окуучу болчу? Мектепти бүткөнүбүзгө 2017 бүткөнбүз. 8 жыл. 8 жыл, 7-8 жыл болуп калды. Анан мектепте орто деген эми 3кө окуган окуучу болуп катты. Ооба. Мен мындай жакшы эле окуган окуучу болчумун. 4кө. 4-5ке окуган. Ошол 8-9 класска чейин 5ке окуучумун, андан кийин кичине көчөлөп көбүрөөк басып коюп анан аралашып кеткен да кийинки баалар. Анан школ менен эле чогуу мен ошол ырчылыкты баштагам да 2-класста. Ошол ырчылык менен анан мектеп босогосун бирдей эле аттадым десем болот да. Негизи ошо мектепте жүргөндө эле кошумча ырдап, хорго барып жүргөн кездерде ал окууга мындай тоскоолдук кылып койгон учур болчу беле? Мектепте ошол кружоктор мектептин ичинде болгондуктан көп деле андай таасирин тийгизчү эмес. Себеби ар бир ошол мектептин атынан бара турчу конкурстарга, ырдоо конкурстарга бардыгына барчумун. Ошондуктан мугалимдер дагы ошого көтөрмөлөп мамиле кылышчу да. Ошондуктан мага жеңил эле болчу негедир. Сабакка да жетишчүбүз, анан кружокторго, спорт ийримдерине дагы барчубуз кичинекей кезде. Ошол жетишип эле жакшынакай эле окучубуз. Негизи кичинекей мурда видеолор чыгып калды. Кичинекей кезинде Калыс Жакыповдун сахнаны ырдап жүргөндөгүсү. Анан кийин өзүңүз дагы ал ырды жаңылап ырдап чыгып калдыңыз жакында. Негизи ошол учурдагы өзү кичинекей болуп, бирок сахна жөнүндө ырдап аткан кичинекей баланын Калыс Жакыпов экенин кийин өзүңүз видео чыгарганда элдер андан кийин эстешти окшойт. Ошол учурда мисалы ырдаганга, ошол эле окууга дагы жетишкенге сизде кандай мүмкүнчүлүктөр болчу? Ошол учурдагы кандай десем, жардам берген ата-энеңиз, ошолор тууралуу дагы айтып атсаңыз. Мен эми ошол чыгармачылык чөйрөгө алып келген ата-энем да. Негизи мен көп эле жерлерде айтып келем. Мен төрөлгөндө эле ата мен ушул баламды ырчы кылам деп ушинтип кыялданчу экен да. Анан пенденин оозунда Кудайдын кулагында деп коет эмеспи. Анан ушинтип буйруп мен дагы ошол талант, ошол атам кыялдангандай талант дагы менде болуп, анан ушинтип Кудайым буйруп ушинтип ырчы болуп калдык да. Ата-энемдин колдоосу менен, Кудайдын буйругу менен анан ушинтип ырдап келатабыз. Сонун. Сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул блиц суроолорго өзүңүз билесиз, аны мен окуйм, сиз бат-баттан кыскача жооп берсеңиз, анан эфирдин суроолорунун соңунда кыскачараак токтолобуз. Сахнага чыккандагы эң алгачкы сезим бала кездеги? Толкундануу. Толкундануу сезими. Кимди кумир туткан элеңиз кичинекей кезде? Эч кимди кумир туткан эмесмин. Эч кимди? Жок, эч кимди. Үйдө көбүнчө кимдин ырларын угасыз? Үйдө бир адамдын ырын укпайм. Кимдин мисалы ыры жакса ошону уга берем. Бир адамдыкын ошону аңдып уккан болбойт да. Ырдоодо же ыр жазууда кандайча илхом аласыз? Эми мен көбүнчө ошол аткаруучу катары ырчымын да. Көбүнчө обончу же жазуучу эмес, ошол аткаруучу. Ошондуктан буга эми жүрөктөгү сезим сүйүү болуш керек. Жакшы. Сахнага чыгып уялып калган, уят болгон учур болду беле? Андай деле боло элек го. Кудай сактасын андайдан. Эгерде музыка өчүп калса ырдап аткан жерден сиз улантып ырдап кете аласызбы? Албетте ырдайбыз. Эң алгачкы сахнага чыгып ырдаган ырыңыз? Эң алгачкы ошо 1-класста Альпе майрамы болот го, 1-класс бүтүп атканда ошондо
Султан Садыралиевдин Таарынбачы деген ырын ырдагам, анан артта менин классташтарым вальс билешкен да. Таарынбачыга вальсбы? Ошондо барабыз. Эгер ырчы болбогондо кайсыл кесипти аркаламаксыз? Ырчы болбогондо балким спорт тармагына кетмекпиз, балким ушу мамлекеттик бир мекемелерде иштемекпизби, балким сиздердей болуп журналист болмокпузбу? Жакшы. Балким. Сиз үчүн эмне маанилүү, текстпи же обонбу? Обон маанилүү. Сиздин эң алгачкы сынчыңыз ким? Ырларыңызды биринчи дароо кимге угузасыз? Ата энеме угузам. Эң биринчи ырларды ырдаарда дагы, ырдагандан кийин дагы ата энеме угузуп, ушулардын батасын алып, сындан өткөрүп, анан чыгарабыз. Чыныгы ийгилик сиз үчүн эмне, бир сөз менен? Чыныгы ийгилик бул бир сөз болбой калат го. Макул, эки сөз кылып коюңузчу. Чыныгы ийгилик бул эми өзүбүздүн ордубузду таап, анан ошол ата энебиз бизди көрүп, кубануусу, сыймыктануусу мен үчүн ошол ийгилик да. Жакшы. Мектептеги алгачкы сүйүүңүз? Мектептеги алгачкы сүйүү меники мектепке чейин эле негизи ошо сүйүү жааты меники жаман эрте башталган да. Ошо мектепке чейин эле, анан мектепте биринчи класста дагы бир 2-3 кызды жакшы көрүү, ушундай сезимдер. Сиздики мектепке чейин бала бакчадан эле башталган турбайбы? Бала бакчага барган эмеспиз да биз. Ошол бала бакчага барчу учурда Бишкекке көчүп келип калып, анан шарт болбой калган. Анан биринчи класста ошол сүйүүлөрүбүздү эстейбиз эми. Жакшы. Алгачкы сүйүүлөр. Жакшы. Бул жерден кененирээк токтоло турган болсок, обон же текст деп калбадыкпы? Анан сиздердин обонуңузга маани бере турган болсок, ошо лирикалык обондорго көп басым жасайсыз. Бул себеби эмнеде? Басым жасабаганда деле мага негизи ушундай ырлар жагат да. Ошондой ырларды өзүмдүн жан дүйнөм менен элестетип, жүрөгүмө киргизип, жүрөгүмө өткөрүп ырдай алам да. Ошондуктан болушу мүмкүн. Анан көбүнчө дагы ошол мен жай ырдаган ырларым элге тереңирээк сиңет да. Ошон үчүн болуш керек. Жакшы. Анан кийин бул өзүңүздүн балалык жөнүндө бүгүн негизи эле мектеп жөнүндө сүйлөшүп аткандан кийин эң алгачкы баягы алипе майрамды ырдадым деп калдыңыз. Кийин дагы ырчылар, негизи эле чыгармачыл адамдар мектепте эң активдүү окуучулар катары каралган окуучулар болот эмеспи? Сиз дагы ырдап жүрүп эле баа алып коюп, ырдап жүрүп эле мугалимдер бүтүрүп койгон учурлар көп эле болсо керек. Андай деле деп айта албайм, себеби мен алгебра, химия, физикадан башка сабактарды жакшы окучумун, чынында. Жакшы окугам. Анан ошол сабактардан эжелер көтөрмөлөп бардык сабактар 5 болуп аткандан кийин анан ошолорду көтөрмөлөп эле коюп коюшчу да, анан өзүм деле аны билем. Анан бирок алгебраны ушунчалык жакшы окуйын деп аракет кылдым, бирок такыр окушпай койду да. Анан ушундай экен, эми ошо алгебрадан талант же болбосо ошого бир жөндөм берилбептир, химия, физикадан. Анан бирок гуманитардык сабактардан жакшы окучумун. Адабият, тил, тарых. Адабият, тарых, география, ошол сабактарды жакшы окугам. Жакшы, азаматсыз. Анан эми акырын-акырындан чыгармачылыгыңызга өтө турган болсок, учурдагы жаңы ырлар жазылып атат, клиптер жаралып атат. Негизи эле сиздин чыгармачылыгыңызда азыр кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошол тууралуу кеп кылалы. Чыгармачылыкта өзгөрүүлөр деле жок. Чыгармачылыгыбыз буюрса өзүнүн нугунда кетип бара жатат. Ырлар чыгарып атабыз жылдагыдай эле. Негизи жылда бир 7-8 ырга чейин ыр чыгарам. Анан ошонун ичинен кеткени кетет, эл уга тандап, анан эл өзү тандап угуп алат. Анан жашоомдо бир жаңылыктарды көрүп атсаңыздар керек. Буюрса жакында ошол турмуш курган турабыз. Ошондой жаңылыктар бар. Албетте, бул сонун жаңылык. Учурдан пайдаланып сизди куттуктап өтөлү жаңы жашооңуздун башталышы менен. Анан ушул тууралуу баштап калдык, сүйлөшөлү эми. Бойдокчулук менен коштошуу алдында турасыз. Буюрса келечектеги жубайыңыз дагы ушул чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адам, Ушул чөйрөдөн эле тааныштыңыздарбы? Кандай болду? Ошол тууралуу айтып өтпөйсүзбү? Ушул чөйрөдөн болгондо ушул чөйрөдөн тааныштык. Ушуну негизи өзүнчө бир айтып берсемби дедим эле да, анан. Айтып беребиз. Кененирээк убакыт керекпи деп ойлоп. Келиңиз, токтолуп өтөлү, эч эме кылбай эле коелу, шашпай эле. Ушул КТРКдан көргөм эң биринчи. Ушул КТРКдан съемкага келгенде мен дагы анда жаңы ырдап баштагам. Кичинекей кезимде ырдап, анан кийин ортодо тынык болуп, анан кайра сахнага аттанып, анан КТРКга келип, ушул КТРКдан көргөм. Анда ал кичинекей кыз болчу. Аябай кичинекей эмес, бир 15-16 жаштагы кыз болуш керек эле да.
Анан ошондо көрүп, анан жактырып койгом. Мындан канча жыл мурун болжол? 2019 жылдарда. Ошондо жактырып, анан ушул кыз менен сүйлөшсөм деп ошондо көпкө жүрүп, андан кийин мына эми буйруп Кудайым. Негизи эле мен ушул Кудайыма эмне сурансам, мондай деп бир нерсени пландасам, ошонун баардыгын берип келет. Кудайыма шүгүр. Ошол эми буйрса, Кудайым буйругу менен үйлөнгөнгө турабыз. Ошо. Той демек күркүрөгөн күз мезгилинде өтөт. Күз мезгилинде өтөт, жакындап калды. Жакындап калды. Анан кандай сезимдер болуп атат? Баягы үйлөнөрдүн алдында өзгөчө толкунданып, анан тойго даярданып, сезимдер дагы башкача болуп калат дешет. Эми ойлонгондо бул нерсеге биз мындай кандай деп койсок мындай осознанно мындай өзүбүздү кабыл алып айтат го, мисалы эркек адам дагы бир адамдын жоопкерчилигин өзүнө ала турган болгондо гана үйлөнүш керек депчи. Ошондой акыбалга келип калсак керек. Өтө деле толкундандуулар болбой эле. Буйрса эми жашоо, Кудайым жазганын көрөбүз. Жакшы ниет кылып, буйрса жашайбыз иншалла. Жакшы, буйрса бардык өзүңүз кандай ойлоп жаткан болсоңуз, кандай ниеттер бар болсо ошонун бардыгы ишке ашсын дейли. Анан кийин үйлөнгөндөн кийин жубайыңыз экөөңүздөр биргеликте улантасыздарбы чыгармачылыкта? Ал балким бийлеп, сиз ырдап, же ал жагы кандай болот? Андай болбойт. Андай болбойт го. Буйрса бир үйдө бир эле ошол ырчы жетет го деп ойлойм да. Анан менин оюм бул. Анан ал эми өзү ошол Инстаграмды алып барып, блог тартып, блогерлик менен өзүнүн кызыккан нерсесин кыла берет. Ал эми анан сахнада сиз билебейт дегенде дагы мен азыр жаман көрүнүп калышым мүмкүн да. Анан ошон үчүн бул жашоонун агымы менен жашай берели буйрса. Анан бардыгын ошол жүрүш менен өзүбүздүн убакыттын өтүшү менен убакыт көрсөтөт баардыгын буйрса. Жакшы. Бардыгы жогоруда айтып өттүк, өзүңүз ойлогондой болсун деп. Анан кийин бул чыгармачыл жаатта жүргөндө достор тууралуу кеп салгыбыз келип турат. Бул мектеп кезиндеги достор, анан кийин чоң турмуштагы достор, анан чыгармачыл адамдарды өзгөчө бөлүнөт, чыгармачыл жааттагы достор. Сиздики көбүнчө кайсыл жааттагы досторуңуз көбүрөөк? Меники баардык жаатта досторум бар. Мен 2 мектепте окугам. 2 университетте окугам. Баардык жаатта досторум көп. Чыгармачылык жаатта дагы. Бирок ошол кийин, мисалы чоңойгондон кийин кайсыл чөйрөдө жүрсөң, ошол жактагы балдар менен жакыныраак болуп калат экенсиң. Бирок классташтарың менен көп жолуга албасаң дагы баары бир классташтарың менен дагы сүйлөшүп турасың. Бирок ошол чыгармачылыкта досторуң менен мынтип, мисалы концертке барасыңбы, тойго барасыңбы, баардык жактан жолугуп калып аткандыктан ошолор менен көбүрөөк жүрүп калат экенсиң да. Ал эми классташтарым менен деле жакшымын. Алар менен сүйлөшүп турам. Байрамдарда, той топурларда, футбол ойногондо ар дайым жолугуп, баарлашып, сүйлөшүп турабыз. Классташтарым көбү үйлөндү уже. 1-2 эле классташым калды окшойт үйлөнгөн. Жакында сиз дагы кошуласыз. Мен дагы кошулам. Сон. Анан бүгүн билим күнү тууралуу сөз кылып атабыз. Негизи адам канча жашаса ошончо билим алыш керек деп айтып коет эмеспи? Анан биз билим мектеп менен гана же университет менен гана чектелбестен, кайсыл кесипти аркаласаң ошол жаатта өмүр бою үйрөнүшүң керек экен. Сиз чыгармачыл жаатта жүргөндөн кийин, чыгармачылык жаатта сиздин устатыңыз ким? Азыркы учурда дагы мисалы устаттын тарбиясын аласызбы? Мени кичинекей кезимден бери эле ошол атам көптөгөн ийримдерге, ошол музыкалык ийримдерге, хорлорго, ошол инструмент черткен ийримдерге баардыгына берип, мени ошол чоңойгонго даярдап коюптур да, даяр кадр кылыпчы. Анан чоңойгондон кийин, ырчылык аттангандан кийин мага өтө деле оор болгон жок. Кичинекей кезимден бери ошол билим алып келатам да музыкалык жааттан. Музыкалык Мураталы Күреңкеевди бүтүрдүм, Бүбүсара Бейшеналиева университетин бүтүрдүм. Ошон үчүн ошол менен эле токтоду. Ошого чейин эле билим алдык. Эми азыр өзүмөн да дальше билим алыш, өзүм өөрчүтүп, өзүм кандай билим алыш керек экенин, кандай нерсе туура болот экенин, кандай инструмент четкенде кандай туура эмес экенин баардыгын өзүм ошо билип калдым да. Эми дальше өзүмөн баардык нерсе өзүмө залежит этет.
көз каранды өзүмө. Музыкалык жааттан эки билимдин ээси катары айта кетсеңиз, кээде баягы айтып калышат экен, музыкалык билимсиз эле ырчы болуп жүргөндөргө музыкалык билим керек да, ушинтип ырдамак беле деген сыяктуу болупчу. Анан бул жаатта сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи биз кыргыздар аябай таланттуу келебиз да негизи. Мен өзүмдүн туулуп өскөн жерим Ат башын айта кетсем, Ат башта мисалы биздин айылда көбүнчөсү ырдайт да, баардыгы эле таланттуу. Анан окуп жүргөндөрдөй эле ырдаган адамдар бар да, мисалы арасынан карай кетсек. Анан ошон үчүн кээ бирөө мисалы 20 жыл окуп дагы ошолордой ырдай албашы мүмкүн. Кээ бирөө туулгандан туубаса таланттар болот. Мисалы ошон үчүн буну билбейбиз. Адамдын түпкүрүндөн мисалы Бекборбиев агаларыбыз деле бир музыкалык окуу жайда окуп бир билим албаса керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ошол агаларыбыздан туубаса түпкүрүнөн талант берилген. Мисалы обон чыгаруу, сөз жазуу, үндөрү керемет деп айтсак болот мисалы. Демек, бул баягы ар ким адамдын өзүнүн тагдырынан, талантынан, табиятынан. Ошондой. Негизи эле баягы өзүңүз сиз өзү кичинекей кезинен эле бери музыкалык жаатта билим алып окуп келатам деп атпайсызбы? Анан кийин чоң окуу жайга баргандан кийинки ага чейинки өзүңүз ырдап жүргөндө кандай болчу? Андан кийин мындай айырмачылыктар өзүңүзгө билиндиби? Айырмачылыктары мен үнүм негизи классикалык вокалда окудум да, опера жаатындачы. Анан ошол кездерде үнүм ошол операга көбүрөөк жатып калды. Анан ошол эле учурда комуз менен, аккордеон менен үй тойлорго чыкчумун окуп жүргөн учурда. Анан кийинчерээк эстрадага кайрылгандан кийин ошол үндөр ошол мага жага турчу ырларга жатпагандыктан үнүмдү кичине башкачараак кылып тарбия алганга туура келди. Өзүм менен үндөрдү мисалы өзүмө жаккан үндөрдү бири-бирине кошуп анан ушундай бир үн чыгарганга туура келди да. Акырындан жыйынтыктасак, негизи Калыс Жакыповдун эми алдыда кандай чыгармаларды күтөбүз? Буга чейин мисалы кайсы бир ырчы айымдар менен дуэттер болду, жаңыланган чыгармалар болду, башка тилден которулган сонун чыгармаларга, хит болгон чыгармаларга күбө болдук. Эми алдыда кандай чыгармаларды күтөбүз? Алдыда чыкканда эле ошол укпасак эми азыр 4-5 ырыбыз бар. Алар кандай чыгарма экенин мисалы элдерге кыскача көрүүчүлөргө айтып койбойсузбу? Ошол эми Шаңдуусу бар, Сүйүү эми. Ошол ата энебизге арналган ырлар, мекенибизге арналган ырлар. Ошо мекенге арналган ырым акыркы 4-5 жыл болуп кеттир. Анан жакшы бир мекенге арналган жакшы бир ыр жазып атабыз буюрса. Ата энеге, анан калганы ошол Сүйүү. Жогоруда дуэтти дагы бекеринен кошкон жокмун. Сонун дуэттерге дагы күбө болгонбуз. Анан алдыда дуэт дагы чыгабы? Анан сиз мисалы бирөө менен таңдоодо ырчылардан эмнесине карап ушул ырчы менен дуэт аткарыш керек экен деген чечимге келесиз? Үнүнө карайм. Анан жашына карайм мен менен. Тең куракта. Тең куракта анан кичине жарашыктуу өзүбүзгө бир жарашып. Дуэт болгондо мисалы сырттан караган кишиге бири-бирине мындай төп келишип туруш керек го. Анан үндөрүбүз да төп келиш керек. Ошол. Сонун азаматсыз. Акырындан жыйынтыктайлы бүгүнкү эфирибизде сизге келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан эркин микрофон, каалоо тилектерди айтып, жана бүгүн окуучуларга билим күнү болуп атат. Бардык куттуктоолорду айтып өтсөңүз болот. Ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жалпы окууга аттанып аткан, быйыл 11-класс болуп аткан бардык окуучуларга ийгилик каалайм, окууларыңыздарга. Ата энелерге күч кубат. Ошол биринчи жолу эгерде балдарыңыздарды 1-класска алып барып атсаңыздар, ошол ийгиликтүү жолдору даңгыры болсун. Келечекте биз сыймыктанган, жалпы сиздер сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган уул кыздардан болуп окуп билим алышсын. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз, ыраазычылык билдиребиз. Буюрса сонун жаңылыктар менен гана эфирден күтөлү. Чыгармалар менен жеке жашоодо бардыгы өзүңүз ойлогондой гана болсун деп сизди сахнага узаталы. Микрофонду колуңузга алсаңыз болот. Өзүңүздүн даярдап келген сонун чыгармаңыздарга биргеликте күбө бололу. Сүйүктүү көрүүчүлөр, көңүлүңүздөрдү бир нече мүнөттөрдөн кийин
Сахнага бурабыз бүгүнкү Муз Лайф көрсөтүүсүнүн ардактуу коногу Калыс Жакыповдун аткаруусундагы Дарыгерим аталышындагы сонун музыкалык чыгарма ар бириңиздер үчүн жаңырсын. Көңүлүңүздөрдү сахнага бурабыз. Сенсің ақ таңым, жарығым менен жылуу аптабым, ай болып түндө шола чачканым, издеп тапканым, ойдон кетпеген, жылдызым менен колум жетпеген, жалгызым сени бактым деп келем, сүйүм деп келем, дарыгерим кучагымдан узакка чыгара албаймын, жүрөгүм соолуп өзүм деп сен үчүн жаралгандаймын, дарыгерим кучагымдан узакка чыгара албаймын, жүрөгүм соолуп өзүм деп сен үчүн жаралгандаймын. Түнүм уурдатып сен менен күлүп дайым сырдашып, өзүңдүн барын мага чын бакыт, сенсиң кымбатым, керемет сезим, ай жарыгында жетелешкеним, самайың сылап эркелеткеним, сүйөмүн сени дарыгерим, кучагымдан узакка чыгара албаймын, жүрөгүм соолуп өзүм деп сен үчүн жаралгандаймын, дарыгерим кучагымдан узакка чыгара албаймын, жүрөгүм соолуп өзүм деп сен үчүн жаралгандаймын. Кучагымдан узакка чыгара албаймын, жүрөгүм соолуп өзүм деп сен үчүн жаралгандаймын, дарыгерим кучагымдан узакка чыгара